WhatsApp группадан кабар беришти да. Баткенде уруш чыгатыптыр. Ошого айылды бошотуп чыгып келе барыңар деп. Качкыла деп уже военныйлар көйүп. Мына эң астыңкы үйгө уже пулеметчик Тажикстан пулемети менен ачуу бала уже солдат балдары келе баштады. Анан биз качып чыктык анан. Мен окуп бүтүп эле армияга кеткем. Армиядан келип эле уже ушундай жанжал болуп кетти. Урдалган нерселер урдалган. Даже октун гильзалары жатат олтура. Келсек эле Максаттын башталышынан эле бүт жагы өрттөнгөн, капкара эмелер. Шок алып эле калып калат экенсиң көргөн. Анан үйүздү күйгүзүп, тонуп, неме кылган балдар уже тажик эле коңшулар да тааныйбыз. Мына бизден 3-4 үй эле нары жашайт. Биягы мына бир үй эле нары жашаган балдар. 2019 дагы болгон, 2021 дагы болду. Анан 2014 дагы эме болгон эле, ошондо дагы. Ушул биз алдың 95-жылы келгенбиз ушул жерге. Ошондон бери ушу чек арада жашайбыз. Бизден башка эч ким келбейт го деп ойлойм мен бу жерге. Мындай тынч болсо, чек араны чечилип, тынчтык болуп калса, ошондо жашасам болот да. Эгер дагы ызчы чыга берсе, келечек жокпу дейм да. Кандайдыр бир ишканаларды ачып эметсе, анан кийин өзүбүздүн элдерди эле эметип атышат да. Мисалы үчүн бизге гилем эметишет го. Гилемдерди ошондой гилем чогуу аялдар чогулуп бир жерде бир үйдө сүйлөшүп туруп ошондой эме кылабыз деген, сехтерди ачабыз деген пландары бар да. Чек ара эле чечилип берсе, чечилсе чек ара эле. Келиним эсен-аман көз жарып алды. 10 күндүк неберем атыны ушул максатыбыздан шаар болуп түптөлдү деп кайнатам Максат коюп берди. Энди мына неберенин, бул балдарымдын келечегин ойлойбуз да энди. Ден соолук болсо, балдарымдын эсен-аман чоңоюп, мына үйлүү жайлуу болуп, балалуу болсо, эң биринчи бакыт деген небере жыттаган бакыт да ушул. Үй бүлө менен тынч отурсак, чек арабыз чечилип эле ушул жерде тынч жашасак болду бизге.